Саламатсыңарбы балдар? Эфирде 9 класстар үчүн физика сабагы. Өткөн сабакта биз физика бөлүмүнүн оптика деген бөлүмүн баштаганбыз. Оптика деген бул жарык дегенди түшүндүрөт экенбиз. Өткөн сабакта ошо жарыктын кубулуштары жөнүндө өткөнбүз. Силер жарык дүйнөгө келгенден бери жарыкты көрүп жүрсөңөр дагы, ушул экинчи чейректен баштап жарыктын закон ченемдери менен таанышып баштадыңар. Жарыктын демек закондору менен тааныштык. Ал сынуу закону, чагылуу закону болду. Бул табигый жаратылыштын закондору. Ал эми бүгүнкү темабыз линзалар. Темаларды жазып баштадык. Линза деп силер угуп эле жүрөсүңөр, көрүп эле жүрөсүңөр. Азыр бүгүн линзалар жөнүндө кенен таанышабыз. Көбүнчө линзаларды жашоо турмушубузда көрүп жүргөнүңөр менен ал кандай экенин азыркы сабактан кийин таанышып баштайбыз. Линза эки сфералык бет менен чектелген тунук нерсе. Анын заты айнек, кремний, германий, кварц, ушул сыяктуу заттардан жасалат. Линзанын түрлөрү бар. Томпок линза, анан иймек линза деп. Эки шарчаны алып туруп экөөнүн ортосуна жакындатып бириктирсек, бул жерде көк, бул томпок линзаны алабыз. Ал эми экөөнү эки шарикти же болбосо эки тегерекчени алыштырдырсак, бул жерде иймек линзаны алганды көрүп атабыз. Томпок же иймек линзанын беттери ар кандай формадагы сфералык беттерден турат. Бул жерде O1, O2 деген линзанын оптикалык когу, ал эми O болсо линзанын оптикалык борбору деп аталат. Томпок линзаны карайлы. Томпок линзадан жарык өткөндө жарыктын ар бир мындай четки бирден бир нурларын алып карайлы. Ушул жарык өткөн сабакта өткөнбүз. Жарык призмадан өткөндө, ал призманын негизин көздөй катары сынат. Жарык бир чөйрөдөн экинчи чөйрө өткөндө сөз сынат деп өткөнбүз. Бул жерде бүгүнкү линза, томпок линза, бул чогултуучу линза деп аталат. Ал эми иймек линза болсо, сүрөттөн көрсөтүп тургандай, бул чачыратуучу линза деп аталат. Кызыл нурларды байкап турсаңар, бул кызыл сызыктарды биз нур деп эсептесек, ошондо демек томпок линза бул чогултуучу линза экен, ал эми иймек линза бул чачыратуучу линза деп аталат экен. Линзадагы жарыктын сынышы. Жарык нуру келип линзага өткөндө, ал негизин көздөй сынат дедик. Бул жаратылыштын закон ченеми. Жарык бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө өткөндө сөз сынат. Жарык линзадан өткөндө негизин көздөй сынып, же болсо томпок линзадан чогулуп атса, ал эми иймек линзадан жарык чачырап атат. Демек балдар, линзанын эки түрү болот экен, бул томпок жана иймек линза деп. Томпок линза бул чогултуучу линза болот экен, ал эми иймек линза бул чачыратуучу линза деп аталат экен. Бул суроону жооп берип көрөлү. Эки үч бурчтуу призма кандай жайгашканда жарык нурунун багыты төмөндөгүдөй болот? Бул жерде кызыл, анан көк, бул жерде үч бурчтуу призмалар турат, 1, 2, 3, 4. Ушул жерде кандай жайгашканда жарык нурунун багыты төмөндөгүдөй болот? Башкача айтканда чачырайт. Туура. 4-нчү жооп туура болот. Призмаларды ушундай жайгаштырганда жарык нурунун багыты ушундай болот экен. Линзанын фокусу деген түшүнүк бар. Линзанын фокусу деген эмне? Жарык нуру келип томпок линзадан өткөндө баарды бир чекитке топтолуп атат. Ушул линзанын фокусу деп аталат. Ал эми ошол линзанын фокусунан
линзанын борборуна чейинки аралык бул фокустук аралык деп аталат. Линзанын фокусун чоң F тамгасы менен белгилейбиз. Ал эми фокустук аралыкты болсо кичинекей F тамгасы менен белгилеп алабыз. Ал эми иймек линзадан өткөндө дагы фокустук аралыгы кандай болот? Иймек линзадан өткөндө жарык чачырап кетип атат. Бирок ошол кызыл сызыкты кайра штрих менен арты көздөй сызсак, ушул жерде линзанын фокусун таап алабыз. Бул жерде мындайча айтканда иймек линзанын фокусу жана фокустук аралыгы бул сол жак тарабында болуп калды. Линзанын оптикалык күчү деген түшүнүк бар. Линзанын оптикалык күчүн биз чоң D тамгасы менен белгилеп алабыз. Анын бирдиги диоптрия деп аталат. Фокус аралыгы 1 метр болгон линзанын оптикалык күчү 1 диоптрияга барабар. Аны D деп белгилеп алсак, D барабар 1 бөлүнгөн F болот. Бул жерде F фокустук аралык болчу. Бирдиги 1 диоптрия деп аталат. Эгерде эки томпок линзаны алсак, бирөөнүсү аябай калыңыраак, жоонураак болсо, экинчиси ичкерээк болсо, канчалык томпогураак болсо, жоонураак болсо, ал анын оптикалык күчү жогору болот. Мына сүрөттө байкалып тургандай, ал аралыктан, демек, фокустук аралыгынан дагы көз каранды болот экен. Мисалы, линзанын оптикалык күчү табыш үчүн, мисалы, оптикалык аралыгын таап алабыз, же болбосо ал 0,5 метр болсо, диоптрияны тапканда, башкача айтканда оптикалык күчүн тапканда, аны бирди ошол 0,5ке бөлсөк 2 диоптрияга барабар болот формуланын негизинде. Эгерде 1 метр болсо, анда 1ди 1ге болсок 1 болот. Экинчи сүрөттө анын оптикалык күчү 1 диоптрия экен. Демек, линза канчалык томпок болсо, ошончолук оптикалык күчү жогору болот экен. Бул суроону жооп берип көрөлүчү. Чогултуучу линзанын фокустук аралыгы 0,2 метр болсо, ал линзанын оптикалык күчү канчага барабар? Биринчи жооп 0,5 диоптрия, экинчи 5, үчүнчү 2, төртүнчү 0,2. Демек, фокустук аралыгы 0,2 болсо, мунун оптикалык күчүн табыш үчүн оңойлуу, бирди ошол берилген фокустук аралыкка бөлүп койсок, ал чыгып калат. Линзалар жөнүндө бул биринчи линза сымал түзүштүгү мындан 3000 жыл мурда Египетте, Грецияда, Италияда даярдалгандыктан кабар берет. Ал сүрөттөрдөн байкалган. Контакттуу линзалардын тарыхы улуу Леонардо да Винчинин эмгектеринде башталат экен. Азыркы учурда болсо укмуштуудай сүрөттөрү түшүрүлгөн контакттуу линзалар чыгарылган. Линзалар жөнүндө кызыктуу маалыматтарды көрүп алдык. Эми линзанын жардамы менен нерсенин сүрөттөлүшүнүн алдын жолдорун карап чыгалы. Биз дагы кайталайлы. Линза эки сфералык бет менен чектелген тунук нерсе. Ал заты айнек кремний, германий, кварц, флюорит, фтордуу литий, йодтуу цезий жана ушул сыяктуу заттардан жасалат. Линзанын фокусу жана фокустук аралыктары болоорун билдик. Линзанын фокусу ошол жарык нурлары бир чогулган жерди линзанын фокусу деп аталат. Ал эми ошол линзанын фокусу менен о чекитине чейинки аралык бул фокустук аралык деп аталат деп айтканбыз. Ошондой эле иймек линзада дагы линзанын фокусу жана фокустук аралыгын таап көрсөтүп алганбыз. Бул жерде чоң F линзанын фокусу, ал эми кичинекей F болсо фокустук аралык деп аталат. Эми сүрөттөлүштү алганды карайлы.
Бул жерде фокустук аралыктан 2F деген линзанын экинчи фокусу деп аталат. Линзада сүрөттөлүштү алуучу нурлар бул линзада сүрөттөлүштү алуу үчүн негизги 3 нурду гана колдонуу жетиштүү болот. Алар: биринчи оптикалык окко параллель багытталган нур. Экинчи линзанын оптикалык борбору аркылуу өтүүчү нур. Үчүнчү линзанын негизги оптикалык огу аркылуу өткөн нур. Демек биз линзаны сүрөттөлүп алыш үчүн 3 эле нурду алып алсак болот экен. Биринчи оптикалык окко параллель багытталган нур, экинчи линзанын оптикалык борбору аркылуу өтүүчү нур, үчүнчү линзанын негизги оптикалык огу аркылуу өткөн нур. Линзадагы сүрөттөлүштү алуунун алгоритми. Биринчи, нерсе линзанын фокусуна салыштырмалуу кайсы жерде жайгашканын аныктагыла. Экинчи, 3 негизги нурду жөнөткүлө. Биринчи нур негизги оптикалык окко жарыш өтөт. Экинчи нур линзанын оптикалык борбору аркылуу өтөт. Үчүнчү нур оптикалык ок аркылуу өтөт. Ушул 3 нурлардын кесилишинде предметтердин сүрөттөлүшүн алсак болот. Алып көрөлү. Нерсенин линза аркылуу алынган сүрөттөлүшү. Бул жерде шам турат. Бул предмет. Мисалы биз шамды алдык. Биринчи нур кетти. Ал линзадан өткөндөн кийин сынып өттү. Экинчи нур болсо ошо борбордон өтүш керек болчу. Үчүнчү нур оптикалык ок менен өтүш керек болчу. Ушул эки нур кесилишкен жерде оптикалык сүрөттөлүш алынат. Бул жерде байкасаңар эки башка жерде жайгашып калды. Алынган сүрөттөлүш чыныгы чоңойтулган тескери сүрөттөлүш болуп калды. Б-да турган бул шам бул предмет негизи. Ал эми С-да турган шамчырак бул сүрөттөлүш. Өзүңөр байкагандай алынган сүрөттөлүш чыныгы чоңойтулган тескери сүрөттөлүш болуп калды. Бул суроого жооп берсек, анда азыр түшүнгөн болобуз. Төмөнкү сүрөттөн линзанын негизги оптикалык огун көрсөт дейт. Бул жерде негизги оптикалык огу кайсы болуп калат? А, Б, С же А, С. Туура, негизги оптикалык огу бул А, жашыл сызык менен көрсөтүлгөн. Нерсе линза менен анын фокусунун арасында жайгашат. Бул жерде жанагы нерсени фокус менен линзанын ортосунда жайгашканда кандай болот? Ушуну байкап көрөлү. Жанагындай эле 3 нурду жөнөтөбүз. Бирөө. Демек бул жерде 2 нур кесилишкен жок. Ал эми штрих сызыктар менен ошол түз сызыксак, ал жерде кесилишип атат. Бул жерде алынган сүрөттөлүш чоңойтулган түз жана жалган сүрөттөлүш болуп эсептелет. Көрдүңөрбү балдар? Мындай сүрөттөлүш каякта колдонулат? Лупада, микроскопто, ошо микроскоп менен майда нерселерди чоңойтуп көрүп алып атпайбызбы? Ушул жогоруда айтылган сүрөттөлүштү алгандай алынат экен. Бул лупа микроскоптордо көрүп эле жүрсүңөр, бул майда нерселерди чоңойтуп көрсөтүүчү түзүлүштөр. Демек, ушу микроскоптор, лупалар бул ошо линзалардан турарын билдиңер. Эми экинчи нерсе линзанын фокусунда жайгашат дейли. Фокустун өзүндө жайгашат дейли, F-те жайгашып турат. Анда жанагындай нурларды жиберебиз. Биринчи нур, экинчи нур. Мында дагы өзүңөр көргөндөй бул жерде нурлар кезилишпейт экен. Чагылганда да кезилишпейт экен. Демек бул жерде эмне болуп атат? Нурлар линзадан өтүп кесилишпегендиктен сүрөттөлүш алынбайт. Демек бул жерде нурлар кесилишпегендиктен сүрөттөлүш алынбайт экен. Эми үчүнчү нерсе линзанын негизги фокусу менен
анын экинчи фокус аралыгынын ортосунда жайгашат дейле. Башкача айтканда 2F менен F'тин ортосунда предметти койсок, анда кандай болоорун көрөлү. Нурларды жиберсек кесилишет экен. Демек, нерсенин сүрөттөлүшү экинчи фокус аралыгынан алыс, чыныгы тескери жана чоңойтулган болот экен. Бул жерде чоңойтулуп көрсөтүлгөн. Буну каяктан колдонуп жүрөбүз бул жашообузда? Көбүнчө проекциялык аппараттарда колдонулат. Мектепте келип жүргөндө проектордун жардамы менен силер компьютердеги экрандагы чоң экрандан көрүп жүрөсүңөр. Ушулар ушул жол менен көрсөтүлөт экен. 4-нчү, нерсе линзанын кош фокусуна жайгашат дейле. 2F'те жайгашып турат. Мында кандай болоорун көрөлү. Мында да кесилишти. Демек, бул жерде кандай сүрөттөлүш алынды? Нерсенин сүрөттөлүшү экинчи фокус аралыгында жайгашат. Тескери, чыныгы, өлчөмү нерсенин өлчөмүнө барабар болот. Практикада дээрлик бул колдонулбайт экен. Дагы бир мисал карап көрөлү. Нерсе линзанын кош фокус аралыгынан алыс жайгашат деп эсептесек, башкача айтканда экинчи фокустан да алысыраак турат нерсе шамчырагыбыз. Анда нурларды жиберип көрсөк, биринчи кетти. Кесилишкен жерлерин карайлы. Бул жерде өзүңөр байкагандай, нерсенин сүрөттөлүшү экинчи фокус менен негизги фокустун ортосунда жайгашат. Чыныгы тескери, өлчөмү нерсенин өлчөмүнөн кичине болуп көрсөтүлөт экен. Бул да мындай көрсөтүлүштү, сүрөттөлүштү алынган. Бул жашообузда көп эле колдонуп жүрөт. Ушул фотоаппаратта, телескопто, видеокамерада кеңири колдонулат. Демек, фокустук аралыктары менен ары бери жылдырып алып эле биз нерсенин сүрөттөлүшүн чоңойтуп, кичирейтип алып көрүп жүргөнүбүздүн негизгиси бул ушул жарык нурларына жана ошо линза чоң роль ойноорун билдик. Кана кандай балдар түшүнүпсүңөр? Азыр бул суроого жооп берип көргүлө. Эгерде нерсе линзанын фокусунда жайгашса, алынган сүрөттөлүштүн өлчөмү нерсеникине салыштырмалуу кандай болот? Чоң, кичине, барабар сүрөттөлүш алынбайт дейт. Кайсынысы туура? Эгерде нерсе линзанын фокусунда жайгашса, фокустун өзүндө турат, F'те турат. Алынган сүрөттөлүштүн өлчөмү нерсеникине салыштырмалуу кандай болот дейт. Сүрөттөлүш алынбайт дегенбиз. Туурабы? Себеби ал жерде жанагы нурлар бири-бири менен кесилишпейт. Демек, балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелерди түшүндүңөр? Линзанын эки түрү болот экен. Томпок жана иймек. Ал өкөө аркылуу нурлар өткөндө, ал томпок линзалар бул чогултат экен. Ал эми иймек линзалар бул чачыратуучу болуп эсептелет экен. Ошондой эле ошол линзалар аркылуу сүрөттөлүш алганды көрдүк. Ал сүрөттөлүштөрдү алгандан, ушуну түшүнгөндөн кийин, жанагындай бизге азыркы өтө керектүү, көп колдонуп турган буюмдарды иштесин түшүндүк. Алар телескоп, же турнабай, же болсо лупа, ушунун баары линзалардын жардамы менен сүрөттөлүштү алганда колдонулат экен. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аяктады. Эмки сабакка чейин көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла.